Сейчас в Москве 12 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров. Относительная влажность 84%. Днем в столице и Подмосковье небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Постепенное понижение температуры к вечеру до 13-15 градусов. Тақсыр! Тақсыр! Тақсыр, мен жаттадым. Сен бір эле күндө жаттап койдуң го? О, тақсыр. Айтып берейін бе? Қана айтшы, қана. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид, валам юлад, валам якуллаху куфуан ахад. Қандай тақсыр? Жарайсың, майжа, молодец. Bir günde bir сүрені жаттайды дегенші, вообще сондай. Майза, Құдайым бұйырса, мен саға еме, қазір жаңағы Құранда 110-ші, 113-ші, жана 114-ші Фалақ Нас деген сүре бар. Ошол өкөнү берем, bir жұмада жаттасаң, майза, ердік қылған болосың. Молодец. Еме, тақсыр, Иқлас сүресін 200 жолу жаттасақ оқып жо, 50 жылдық күнөөбүздү кечиреби? Аны саға ким айтты? Чуагазынын видеосунда айтып атпайбы? Тирмизиден рываят. Эгерде кимдеген Иқлас сүрөсүн 200 жолу окуп жаттаса, 50 жылдык күнөөсүн кечирем деген экен. Майза, сен Иқлас сүрөсүн жанакы Кул халлахат, Аллаху самад, лам ялид, ва лам юлад, ва лам якуллаху куфуан ахад дегенче, 200 жолу окканды мындай кой. Сен буну 3 эле жолу окусаң, Куранды баштан аяк окуду деген соокко кедер болосуң. Кандайча? Bir günü azı men сага айтып берейин бе? Bir günүчү сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн сахабаларына жарыш кылат. Кимде Куранды баштан аяк биринчи окуп келсе, ошол адамга мен кызым Азирети Фатиманы берем дейт. Анан сахабалардын баары жанталашып окуй башташат. Эми пайгамбардын күйөө баласы болуш деген сыймыкта турабы? Ооба да. Элдин баары өлө жанталашып окуп атса эле 5 мүнөткө жетпей Азирети Али жетип келет. Я Расулла, мен окуп бүттүм дейт. Бат элеби? Сахабаларда бүт таң калат. Кандайча деп атканда Али айтат. Я Расулла, сиз айткансыз. Ким Иқлас сүрөсүн 3 жолу окуса, Куранды баштан аяк окуду деген соокко эгедер болот деп. Мына мен окудум да келдим деп, ошентип анан пайгамбарыбыздын күйөө баласы болуп калат де. Эме, тақсыр, жанагы сөз ушундан калса керек да, Кайсы сөз? Пайгамбарды күйөө бала сыйлаптыр деген сөз. Жок, күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дебесин бе? Балким ошол сөздөн калат. Майза, шыпыр жетишпей калабыз бол. Алло. Тақсыр, чын эле 50 жылдык күнөөбүздү кечиреби? 50 жылдык күнөөңдү кечирет. Иқлас сүрөсүн 200 жолу окусаң, 50 жыл. Карачы. Тақсыр. Кандай зар? Макул. Тақсыр. Макул. Коко, сен деп эле киммен сүйлөшүп келатасың? Аялдын тилинде сүйлөшүп келдим. Аялымачы макул демейчи, общем кутулбайсың. Сен аялым экенсиң. Тақсыр, бу аялдарды башыңа бир чыгарып алсаң, общем түшпөйт экен, Ой, мойнуңа минип алып түшпөй атабы? Да кандай Кудай сактасын, чыгарбай калайын мойнума. Майза, мен деген азы айгырмын да. Койчу, Коко. Биз сенин кандай айгыр экениңди билебиз да. Туурабы, Тақсыр? Билебиз да сенин кандай экениңди. Майза, мен мал менен ат болуп турам деши. Неме да мына Тақсыр билет го. Аялдардычы бир күн урушсаң 5 күнгө картайып кетет. Тақсыр, мен ошон үчүн аялымды күнүгө уруша берипчи. Мындай жескемпир менен жашап калбайын деп корком да. Жанатан бери нени жаттап, бирдемени окуп атасың? Коко, элестет, Майза Москвага келипчи 9 сүрө жаттап койду. Койчу, уш тамга тааныйт бекен. Жаттап койду 9 сүрөнү. Коко, элестет, эгердечи, бизчи, бул жашоодочу жакшы жүрүп, жакшы иштерди көп кылып, жакшы мындай бир оң жол менен жүрсөк,
Биз тиги дүйнөгө барганда 5ке кетет экенбиз. 5ке? Ооба, мына таксыр айтты. Койчу. Ома? Тиги дүйнөнүн 5. Тиги дүйнөнүн 5 эмес, бул дүйнөнүн 5 болгон Кыргызстанга кете албай жүрөбүз го? Эми иштеп кетебиз. Таксыр. Ушу Кудайга бир аз мында абидан бар да. Машаллах таксыр. Неге башкаларга байлык, бийликти берет дагычы? Биздейлерге бербейт. Ушу Кудайдын үстүнөн бир арыздансам болобу я? Машаллах таксыр, бул эмне деп атат? Сен эмне деп атасың? Машаллах. Кой отурчу машаллахыңды. Мындайда астафырла дейт машалла эмес. Астафырла, Коко. Сен дана кызыксың, келсең мындай. Не? Болбойт да, Коко. Сен Кудайга абидан бар арыздансам болобу? Кимсиң, Коко? Болбойт да мындай. Болбойбу? Туура эмес да бул деген. Коко, келсең уксаң, мынча мындай болду айтайынчы. Коко, мындай да. Эгер азыр муака бир адам келипчи, акча тарата турган болсо, анан кай бирине көп берип, кай бирине аз берсе, аз берген адам айта алабы, эмне үчүн мага аз берип койдуң деп? Айта албайт, Айта албайт. Анткени акча ага эмес, берген адамга таандык. Туурабы, Майза? Туура. Ошол сыяктуу элечи. Бул дүйнө бизге таандык эмес. Бул дүйнө жараткан Алла Таалага таандык, Коко. Аллах Таалам кимге көп берет, кимге аз берет, аны билип туруп берет. Ал эми бизге аз бергени, Майза, Кудайдын бизге ырайым кылганы. Кимге көп берди, алар кыяматта көп суралат. Алардын сурагы өлө жостко болот, чын айтайын. Бизге аз берди. Биз шүгүр дейли, Коко досы. Шүгүрдө чыгарашын 6 саның аман, Ден соолугуң бардык аман, Ден соолугуң тетиги оорукананын төшөгүндө эмес, түрмөнүн койкасында эмес, жакындарың жанында, Үстү-үстөн бомба чыгып аткан жери жок. Заманыбыз тынч, ушуга шүгүр дейли, Биз канчалык шүгүр десек, доскелер, шүгүр десек, Кудай Таалам арттырып берем деген, Болгону биз шүгүр деп жашайынчы. Аби кой, Кармачы. Берчи таксыр, колуңду бир кармап коеюн. Неге? Сен ушу Асан устастай эле сүйлөйт экенсиң. Чын, ошондой эле сүйлөйт экенсиң. Биз эгердечи Кудай Таалама шүгүр кылсак, арттырып берет дедің, Дагы айтчы. Көкөкө сугалы. Айтчы, мындай да. Сен жана мындай да, Куранда мындай сөз бар. Ким шүгүр десе, мен аны арттырып берем деген бар да. Мисалы үчүн мына сен бир комната тамда жашайсың го? Бир комната тамда. Ошол бир комната тамда жашап аткандачы, Кудайга алакан жайыпчы. Жараткан Алла Таала, Кудайга шүгүр, Үңкүрдө болсо үйүм бар, квартиралап жүргөн жокмун. Кудайга шүгүр, жараткан Алла Таалага шүгүр сага. Ушул тамма шүгүр десең, кайдан билесиң? Кайдан билесиң эртең өкмөт тараптан ушу Майза 5 баласы менен бир комнатага батпай атат деп 3 комната берип коюшу мүмкүн, Астагфирулла. Окуй, машалла дейт мындайда. Жаттаба жөкөл, монтпей. Жаңы жаттап атпайм. Коко, сен шыпырып жүрбөйсүңбү, жумушта? Шыпырып жүрүп атканда, альхамдулилля турдум. Альхамдулилля иштеп атам. Ырыскым бар, шүгүр, бүгүн аман эсен турдум. Шүгүр десең, сен кайдан билесиң? Эртең жогорку жактагылачы, ушул ыклас менен жумушун аткарган бала. Давайте буну короз шыпыртпай конторага алабыз деп 30 000 рубльдан 60 000 рубльга көтөрүп кой. Машалла, Вот сен туура айттың, молодец. Вот, мен кайдан билесиңер? Мына мен велосипед тээп жүрбөймбү? Велосипед тээп жүрсүмбү? Ушу тип велосипед тээп аткан бутума шүгүр, Кудай Таала, альхамдулилля, шүгүр сага, шүгүр десем, кайдан билесиңер? Бирөө келип туруп, байке, ушу машиненин ачкычын сизге белек кылып, мага машина берип коюшу мүмкүн, Биз болгончу доскел, биз шүгүр деп жашашыбыз керек. Биз канчалык шүгүр деп жашасак, Кудай Таалам арттырып берет, Шүгүр деш керек. Жашоонун смыслы шүгүрчүлүк. Всё бүттү, шүгүр деш керек. Шүгүр, я Алла. Шүгүр деш керек. Таксыр. Ошондо биз Кудайга шүгүр десек, бирди 2 кылып берген табы? Коко досум, Кудайга шүгүр десеңчи, Кудай Таалам бирди 2 эмес, бирди 10 кылып берет, Шүгүр дечи. Таксыр. Мен ошондо аялыма шүгүр десем дагы береби? Ой! Коко. Сен такыр түшүнбөй атасың. Элестет, Коко. Жанагыдай аялыңдан үйүңдө бирөө эмес, экөө жүрсө, жок болуп кетесиң, Коко. Коко, минуска түшүп кетесиң, Таксыр түшүнбөй атат. Жакшы түшүндүрчү мындай. Коко, келсең, аялыңа шүгүр дегениңчи, аялыңа шүгүр десеңчи, Кудай Таалачы аялыңдын жүрөгүнө ыйман салса, аялыңдын жүрөгүнө ыйман уяласа, элестет. Эртең мен сен жумушка кетип атканда, байым жакшы бар деп жылмайымын узатып ийсе, кел атканда жылмайымен тосуп алса, балдарынын күлкүсү үйүңдө жаңырып турса, Алланын нуру үйүңө жаап турса, аялың сенден ыраазы болуп турса, аялыңдын сенден ыраазы болгончу шүгүрчүлүктүн белгиси. Жок, Таксыр.
Ушул жерде бир маселе бар. Эмне маселе? Бул аялдардын опшум ыраазы болбойт. Эмнеге? Ыраазы. Токто кылачы. ыраазы. Мына мен айтып берейинчи, мына мына Кудай тааламчы аялдарга кундуздай кара чачты берди, О? мына кызыл, тазыл, көгала, арбаляга боеп кыркып салдыбы? О? Бир сонун каш берди эле. Кашты кырып турупчу. Өздөрүнүн жакканын чийип алдыбы? Туура. Кирпигин үстүнө кирпик чаптадыбы? Бойлорун узартып атышат. Тырмактарын узартып атышат. Кудай таалам ыраазы кыла албаган аялдардычы биз ыраазы кыла албайбыз. Мен эркекче эле айтайын. Булардычы майза мал менен эле бир төпөштөп туруш керек дейм да я. Коко, сен ушундай бир аялыңдан кордук көргөн окшойсуң, Сен ошон үчүн Москвага келип алдың беле, эме? Биз менен ошондон улам иштеп жүрөт. Мен жыландан коркам деп. Үйдө кобурабы? Ал кобура эмес ал эме. Аны эмне? Жигиттер, Бетон. Ардан бери, койчу, ардан бери болгула жигиттер. Силер кандайча жылан, кобура, питон деп, силер пайгамбардын үммөтүсүңөрбү? Үммөт болгондо сыймыктанасыңарбы? Андай болсо пайгамбардын үммөтүчү аял затын жылан, кобура, питонго теңебейт. Пайгамбарыбыз лично өзүнүн сөзүнөн айтып атат, пайгамбарыбыз хадисинде. Эгер кимде ким өзүнүн аялын дейт, ур токмок алып сабап, тепкилей, көгала койдой кылып сабай турган болсо, ошол эркектин кыяматта душманы мен болом деген. Астагфираллах. Вот туура айттың, машалла. Элестет мына. Көчө жума намазга бардык го? Жума намазга барганда имам уюганда имам дуа кылды го? Жараткан Алла Таала кыяматта бизге пайгамбарыбыздын шапаатын насип эт деди го? Элестет, кыяматта алапайыбызды таппай, дендароо болуп турган кезде бизге шапаат кыла турган пайгамбарыбыз биздин душман. Эмнеге? Анткени жалган дүйнөдө мойнубузга аманат болгон аялыбызды көгала койдой кылып сабап, тепкилегенибиз үчүн. Эмне карайсың мен? Өлдүм. Ошол эле учурда пайгамбарыбыз айтып атат, кыяматта мага эки адамдын акысы менен келбегиле деп. Кимдер экен? Биринчиси аялыңардын акысы менен деп атат. Экинчиси жетимдердин акысы менен келбегиле деп атат. Коко досум, аял дегенчи булчу эркектин сол кабыргасынан жаралган. Аял деген сол кабыргасынан жаралган. Ал сол кабырга кыйшык досум. Аны түстөйм деп убар болбо. Аны кыйшыкпы, ошо кыйшык болсо деп сүйсө бүттү. Чын айтайын. Өзүң айтасың го, аялды бир күн урушса 5 күнгө картайып кетет депчи. Аялды урушуп эмес. Аялды аяп жашаш керек. Аялды башынан катуу кармап эмес. Аялдычы башынан сылап. Келтиресиң да таксир. Келтиресиң да. Бирокчу таксир эки аялды эки аң алып чачынан сылай. Экинчи аялдан тажабаган эмекесиң. Алда экинчи аялдан да ма? Мага болбойт экинчи аял алганга. Алба деп. Аялың алба деди ойломо. Алы бер. Чубак ажы айткан алба деп. Ким? Чубак ажы. Сага болбойт экинчи аял алганга деген. Кайсы жанакы эле чубак ажыбы? Андан башка чубак ажы бар беле, бирөө эле эмес беле. Таксыр, ал өтүп кеткен чубак ажы. Ошо өтүп кеткенге чейин мен жолугуп суроо бербейинби? Сенби? Мен. Айча. Анан кийин сага болбойт күчүгүм деп мындай эле айткам. Сен чубак ажыга мен бер. Ойча, ишенген жок. YouTube'да бар берсиңде? Видеоң бар? YouTube'да эмес, аны мен өзүм деле көчүрүп алгам аны. Берчи анда, берчи көрөлү. Бөлүп берсең көрөлү. Жок, болбойт. Коком, ушунча уят чын. Эмнеге уят YouTube'дан адамдар көрсө уят эмес, бирс көрсө уят. Мен бергенкин билбейт эми, эл билмек. Эл билбейт, биз деле айтпайбыз эч кимге. Жок, иштегиле давай. Коком, койчу, ушунча. Убара болбой эле болачу. Кока, айткандан кийин давай көргөз. Берчи, эч кимге айтпайбыз, эч кимге айтпайбыз. Айтпайсыңарбы? Жок, эч кимге айтпайбыз. Эркекче. Сөз бересиңер, Сөз беребиз, эркекче. Бирок монун тили жаман эле да. Көрсөтчү тилиңди. Нормальный экен, давай бот беребиз. Коко, эч кимге айтпайсың. Айтеке жок, Вообще айтпайсың. Айтпайбыз Бол эми. эме. Көргөз бер. Катке да билбейт. Айтпайсың. Чуга антып чубак ажыга. Онун ортосун бастыр көрө бергиле. Мога дем салдырыш келет ошондо. Калай, чубак ажыга Коко суроо бер. Сенбейт эми. Азыр көрөбүз отур. Кийинки аялга үйлөнүш үчүн биринчи аялдан уруксат керекпи дейт. Же эскертип коюу жетиштүүбү, же жашыруу үйлөнсө болобу дейт. Кара, сен бу жерде биринчи аялга үйлөнүш үчүн деп атасың. Үйлөнүш эмес, үйлөнүү үчүн. Анан үтүр коюш десең болсо неме илеп беле коюп коесуң, бир ката, эки ката. Мына биринчи аялдан уруксат керекпи деп атасың. Анан же дегенде болсо
Тетире жазып қойшы, Ж деп қойыпсың. Ж эле болот, 3 ката. Ескертип коюу дегенде Юдан кийин 2 У, 4 ката. Кетиш туубу депсин, Үй болуш керек, 5 ката, акыркы 6 ката. 7 ката. Ж жашыруу депсин, жашыруу болот 8-9 ката. Үйлөнсө болобу, суросок 10 ката. Бир сүйлөмдө 10 ката. Сен аяласың, экинчи сөздү да ката кетирип коесуң. Сага болбойт. Коко! Бир сүйлөмдө 10 ката. Анан экинчи аялды алат демеше. Айттым го мага Сен болбойт. вообще бойдого түшүн керек болчу негизи. Сага неге деле болбойт турбайбы? Чалчы Аяшка, чалчы. Жөн, Давай. Бир сүйлөмдө 10 ката бе. эркекчи деп кол алышпадык. Чала бер. Жөнчө таксыр, жөнчү. Жөн. Бир чалып койбоймунбу? Неге чаласың? Не? Кичтик болбойт. Жигиттер. Жөн турчу. Не болуп атасың? Бу чал. Руслан, Руслан, не маанайың жок? не болду? Ооруп атасыңбы? Жакшы элесиңби, Руслан? Жигиттер. Эмне? Не болду, Руслан? Жакшы элесиңби? Не болду? Айтпайсың мен. Атам. Не болду атаң? Не атам? Атам. Айтсаң атаң не болду? Жакшы элеби атаң? Атамдан айрылып калдым. Руслан, кеткендер анда биз мында кейисек келбейт 1 жылда дейт. Кайткандар анда биз мында кайгырсак келбейт эми 1000 жылда досум. Атабыздын арты кайырлуу болсун. Кайрат кыл дос. Кайрат кыл. Арты кайырлуу болсун. Арты кайырлуу болсун. Руслан. Руслан, анан не кылайын деп атасың? Кыргызстанга качан кетейин деп атасың? Туугандарым чогулуп кеңешиптир. Не дейт? Не деп атышат? Келип кеткен жол керен эсептешип. Эстери болуптур. Мынча акча менен келбей эле кой. Сен келсең элемде атаң тирилип кетмек беле дешет. Андан көрөк ошол акчаңа кошуп бир аз акча салсаң, атаңа союлган малды 40 кылгын жабабыз дешти. Анан эмне кылайын деп атасың? Сен эмне кылайын деп атасың, Руслан? Билбейм. Эмне кылышты билбей атам, достор. Билбей атам, эмне кыларын билбей атам, достор. Эмне кылабыз, таксыр? Мен не кылышты билдим. Эмне кылабыз? Руслан, Коко. Руслан. Сен аялыңа чал, Аяшкагачы. Анан кел десе барасың да, иштей бер десе иштеп. Туура эле айттым бу? Коко. Сен оюңа эмне келсе эле сүйлөй бересиң бе? Туура эмес болуп калдыбы? Анан туура болуп атабы? Коко мындай сөз Койчу, Коко. Таксыр, кандай кылабыз? Руслан, бул дем ыйлап атчы дос. Руслан, менин оюм боюнча сен барышың керек доске. Сен атаң үчүн барышың керек. Ата деген бул атам экен досум. Бүгүн атаң үчүн барбасаң, эртең атам экенин кыйын күнгө кабылганда, анда да акча деп барбай коесуңбу? Туугандарың эмне? Аларга сен эмес, сенин акчаң керек экен да демекчи. Аларга бияктан акча салсаң салам дейт, салбасаң сенин артыңан ушактап жаман дейт. Доске сен бар. Сен барыпчы досум, Сен барып турупчу, атаңдычы, атаңды өз колуң менен жуунтуп досум. Өз колуң менен кепиндеп, жолуңа көтөрүп жаназасына туруп, кабырын алып барып жерге берип, топурак салып Куран окутканың доске, ошол жылкы сойгондо 1000 эсе артык досум, Сен барышың керек.
Атаң үчүн бар, атамекен үчүн бар, досым. Эгер бара турган болсоң, мен сага жол киреңе 5000 рубль берейинчи, досым, барчы. Атаң үчүн барчы, мен 5000 рубль берейин жол киреңе. Досым, туура айтат таксыр. Досым, бар. Досым, мойнуна көтөрүп чоңойткон атаңа барып, ушундайда барып, досым, бир уч топурак салбасаң, досым, атага болгон урмат кайда? Акчабы? Акча деген табылат. Эгерде бара турган болсоң, мына менден да 5000 рубль. 5000 рубль. Барып кел, досым. Барып кел, бар, досым. Ушундайда орбанды качан барасың, досым? Бар. Коко, сенчи? Коко. Коко дейм. Сенчи? Мен азыр Аялыңан коркуп атасың. аяган жокмун дейин деп атам бей. Берем мен деле. Бербейсиң мына. Коко, берсең кыйкырбайлы, кол колбайлы бер да, Берем, карточкадан чыгарып берем. Аялы деп атпайт этеги. Кеттик ана жигиттер. Руслан, Бүгүндөн калтырбай саламыз. Руслан. Кайраттык. Баарыбыздын башыбызда. Жигиттер, силер бара бергилечи. Мага кызым чалып атат. Ылдамда таксыр. Молодец таксыр, девушка таптың бей. Молодец, бойдок жүрө бермек билиң. Красавчик. Эгер подушкалары болсо мен даяр. Билесиң го мен шыр даң эле жүрөм. Коко. Кыргызстандан кызым мээрим чалып атат. Апай. Коко. Кечир. Коко. Кеттик болбойсуң. Баспайсың. Барам. Ылдамда кылай. Самолет кетип калса, мен дагы. Алло? Ата, кандайсыз? Кандайсың, кызым, жакшысыңбы? Жакшы, рахмат. Кандай жүрөсүз, атау? Жакшы. Өзүң кандайсың? Жакшы, өзүм. Ден соолугуң жакшыбы? Жакшы, чоң рахмат. Оорубай элесизби, ата? Жок, кызым, кантип оорган мына. Сон жакшы жүрөм, көрүп атасыңбы? Ооба. Кандайсың өзүң? Жакшы, буюрса. Жакшысыңбы? Сүйлө, айылда эмне жаңылык бар? Чоң апаң Аскат кайда? Аскат болсо эсейета менен үй кайтарганы кеткен. Жакшы. Чоң апам болсо Батма апаныкында. Жакшы. Эмне жаңылыктар бар? Сүйлөчү гана айылдан кеп салчы. Бери угалы. Айылда эч нерсе деле жаңылык жок. Не болду, кызым? Ата, Кызым? мурда күнү таятамдар келип кетишти. Эмне келишиптир? Унутуп калдыңызбы? Эмнени? Апамдын туулган күнү эмеспи? Жок, кызым. Кантип унутайын, унуткан жокмун мен. Мен биякта кадыр түндө апаңа дуба кылдым, Куран хатымдын дубасын багыштадым. Апаң үчүн садака бердим, кызым. Жок, унуткан жокмун, кызым. Кантип эле унутуп калайын? Не ыйлап атасың, кызым? Ошо келишти, үйгө келишип. Үйдө бир аз отурушту. Анан апама Куран окуп келели дешти. Анан? Аскат, мен, таятамдар болуп апама Куран окуп келдик, ата. Кызым, болду эми, ыйлабачы. Сен ыйласаң, мен дагы ыйлагым келет. Кызым, мен унуткан жокмун, Кудайым буйрса барам. Кызым, болду эми, түшүнөм, кызым. Мен эми жаныңарда болом. Кызым, мен 1,5 айдан сөзсүз барам, кызым. Эми жаныңардан жарымга чыкпайм, кызым. Кызым, мен сага апаң ырдап берген ырдырдап берейин, кызым. Кызым, мен ошолорду сен үчүн жаттап атып, кызым. Кызым, уксаң. Ай, кызым, ай, кызым. Ай, кызым, мен жүрө берги.
буюрса мен жаныңардан эч чыкпайм кызым. Мен бар сагындым. Мен жаныңарга барам кызым. Кечип кой кызым. Кызым, сен андан көрөк сен мага ырдап берчи. Өткөндө мектепте ырдаптырсың го. Чоң апаң бир аз тартыптыр. Аягын эптеп алыстан да тартыптыр. Кызым, менин көңүлүмдү көтөрүп ырдап берчи. Кызым. Макул ата. Ырдас ырдап берейин. Canım benim kızım. Ata, 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 sizge okşup gelimin ata. Ata, 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 sizge okşup gelimin ata. Sizge okşup gelimin ata. Sizge okşup gelimin ata. Kızım, gözümde nuru olgan жаргым ben. Sağa abdan razımın. Eki düğüne gen bolbo kızım. Eki düğüne baktılı ol. Ben жүрөгүмдү abdan eljiretpedin kızım. Çoğun rahmat sağa. Rahmat kızım. Ата, O kızım. мен тайнемдер кеткен күнүн кечинде аябай кыйналып чыктым ата. Ne oldu kızım? Жакшы элесиң бе? Ооба, баары жакшы. Анан чоң апам Батма апаны чакыртыптыр үйгө. Анан? Батма апа келип апаңдын жоолугун жыттап жат, кусоолаттырсың деген болчу. Анан kızım жолукту алдың ба? Анан мен апамдын жоолугун жыттап жатайын десем, чоң апам жуус соолуп турду. Kızım. Boldu emmi. Ооба kızım. Kusa ol otasың. Men buyursa baram kızım. Kızım. Men sağa bir video jönөтөйүнбү kızım. Аскатка чоң апаңа көрсөтпөйсүңбү? Эгер көрсөтпөйм деп сөз берсең, мен сага bir video жөнөтөйүн kızım. Макул ата, сөз берем. Азыр мен сага bir video жөнөтөм. Өзүң жалгыз олтуруп алып көрө kızım, Макул анда kızım, мен шашылайын, жумушка барайын. Мен сени жакшы көрөм. Мен да сени жакшы көрөм kızım. Эртең мен сага чалам. Дагы сүйлөшөбүз, kızım, Макул. Жакшы тур. Азыр мен сага жөнөтүйөм. Макул kızım. Жакшы тур. Азыр. О, айлана чөйрө керемет. Колума соткамды алып, айлана чөйрөнү тартып коеюн деп чечтим, достор. Өлбөгөн жанга жазда келет дегендей, мына мынтип жазда келди. Эми тигил жакта болсо Аскат олтурат. Аскат. Эмне кылып отурасың? Сотко ойнап отурам. Үйгө кирип ойнобойсуңбу? Эжегем талашып берет. Эжең азыр сабакка кетет да. Ата, ушул жакта эле ойной берейинчи. Мейли, шеф. Сиз каалагандай болсун. Андайбыз болсо сапар устулайбыз, достор. Азыр. Эми тигил жакта болсо кызыбыз олтурат. Кызым, эмне сабакка кете элексиңби? Азыр кетем. Кечикпейсиңби? Жок, кечикпейм. Кызым. Мени күтүп калдыңбы? Кел алдыма олтура кал. Чачыңды өрүп берейин. О, азыр кызымды супсулуу кылат турбайбы апасы? Ата, видеого тартпаңызчы. Аскат көрсө шылыңдай берет экен. Аскатка көрсөтпөйм да, кызым. Кызым, эжең берген ырды жаттадыңбы? Ооба апа, жаттадым. Айтып берейинби?
Кана айт кызым, мен дагы тартып алайын. Кыргызстан коюнуңда төрөлдүм, алда эйленип бешигиңде бөлөндүм. Ак тилегин айтып ата бабалар, аккан суулар ак сүтүндө энимдин. Жакшы кызым. Эми эл алдына чыкканда такалбай айт, Ооба апа. Апа, сиз бул манты жазайын деп аттыңыз беле? Сен келгенче жазап коем кызым. Жок апа, антпеңиз. Мен келгенде чогуу жазайбыз. Сиз жайып бересиз, мен туюп турам. Макул кызым. Бар эми бара кой. Жакшы окуп 5 алып келдим. Апа кебой. Апа мен сизди ушунчалык сагынып кеттим, апа. Апа кебой. Сыздап ыйлайт бөбөктөр, ак жолукчан апасын издеп ыйлайт бөбөктөр. Эне келе беркелеп ойной турган убакта, меримине жарокер тойбой турган убакта. Бул үйдө күнү кечке сыздап ыйлайт бөбөктөр, ак жолукчан апасын издеп ыйлайт бөбөктөр. Апа кемиге батпай жүдөдүм, күндө ыйлап түн ыйлап сизди таппай жүрөмүн. Терезеде өстүргөн гүлүң ыйлайт апаке, тубал муздап бозоруп үйүң ыйлайт апаке. Дастуркунда нан ыйлайт, пиалада чай ыйлайт, жылдыз ыйлайт томсоруп асмандагы айылайт. Бакчадагы албырып талың ыйлайт апаке, көргүм келет өзүңдү жаным ыйлайт апаке. Келбейсизби апаке, келбейсизби апаке, кантип барын соротом, көрбөйсүзбү апаке, апаке. Апаке, көз жаш кургап чөл болдум, барса келбес жактарды издей берип кор болдум. Карындашым бир ыйлап, атаке бисмиң ыйлап, башын мыкчып кыйналдың, үй бүлөңүз чырылдап. Көргүм келет апаке, көргүм келет апаке, көргүм келет сизди. Өзүңүз жок апаке, үйүбүздүн нуру жок, береке качкандай кунары жок, куну жок. Ачылбады көңүлүм, неге кыска өмүрүм, өзүңүздөй балдарга кимдер төгөт меримин. Карындашым бир күнү сизди издеп ыйлады, өзүңүз жок кыйналган атакемди кыйнады. Карындашым соролсун, бир оюн табыш керек, апаке биз ойнотчу. Ак терекче көк терек, ак терекче көк терек, бизден сизге ким керек? Ак терекче көк терек, бизден сизге ким керек? Ак терекче көк терек, карындашым ким керек? Ак терекче көк терек, бизде сизге ким керек? Келбейсиңби апаке, балдарыңа сен керек?
Akdilekçe gökterek bizden sizge kim gerek? O Allah, o Allah, mağa apa kem gerek, apa kem gerek, apa kem gerek. Bul uydu günü geçke sızda vıylayt böböktür, ap jolukçan apasın izde vıylayt böböktür. Dasturkonda nanıylayt, piyalada çaylayt, yıldızıylayt tom sorup asmandağı ayıylayt.